Ырысбек жашасын YouTube каналынын ар бир чыгарылышына Сауле кондитерский фабриканын салымы өтө чоң. Терең ыраазычылык билдиребиз Улан Байкеге. Жана ошондой эле Кыргызстандын бардык дүкөндөрүнөн Сауле таттууларын алып жеңиңиздер. Сиздер алып жесеңиздер, сиздер да биздин чыгарылышка салым кошкон болосуздар. Сауле таттуулары Кыргызстандын бардык дүкөндөрүндө сатылат. Жалпыңыздарга салам, Ырысбек жашасын YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Буга чейин биз Арсен Максатбеков жана ошондой эле Тазим Үмүталыдан маек курганбыз. Дал ошол группалаштарды катары менен маек куралы деп чечтик. Ал эми кезек Саламат Калыбек уулуна келип калды. Студияга чакырсак азыркы учурда такыр бош эмес экен. Эмне үчүн дегенде анткени жакынкы арада Кыргызстандын бардык кинотеатрларында коюлуучу Керексиң тасмасы дал ушул жигиттерге таандык. Эми биз бүгүн маекти бир аз башкача кылайлы деп чечтик. Кандай кылабыз десеңиздер, 12 саат бүгүн ушул жигиттер менен чогуу жүрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Эмне жумуш кылат, каяка барат айырмасы жок. Биз кошулуп алабыз дагы сиздерге кыскача кылып чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Ал эми биздин башкы спонсор Саулеге терең ыраазычылык. Таң эрте негизи көптөн бери тура элекмин. Ассаламу алейкум. Жыргал Талантбеков, бул жигит дагы ошол Тазимдин, Арсендин, Саламаттын группалаштар кыскасы. Керексиң тасмасынан Бактыбектин да. Ошондой эле группалашыбыз. Бактыбек деген да. Саламат, ассаламу алейкум. Буларчы ушундай көчөдө эле чай ичип, чуркап иштеп жүрүшөт азыр. Анткени жакынкы арада тасмасын бүт даярдап бүтүш керек. Дин Мухаммед, жалпы тасмаңар куту болсун. Рахмат. Куттуктайбыз. Рахмат. Эң башкысы баягы кассалуу тасмалардан болсун, эсенаман акчаңарды актап алган тасмалардан болсун. Азыркы учурда тасма аябай көп тартылып атат Кыргызстанда, бирок эл да ошого жараша келип берип атат. Эми тасма туурасында сүйлөшөбүз, өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар туурасында сүйлөшөбүз, таанышабыз. Жыргал, сен менен көбүрөөк таанышабыз дерсең. Азыр бул жерде эмнеге турабыз? Анткени эң алгач эле ушул Дельфин бассейнинен түшүп баштайт экенбиз. Дельфин бассейнинен азыр мен да түшөт экенмин. Кыскасы күн ысыкта биринчи сууга түшүп алып туруп, андан кийин акырын жумуштар өтөт экенбиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бананың таттуу болсун. Рахмат. Мен үйдөн чай эле ичип чыккам. Курсак тоюзу болбосо суудан ачык болосуң, анан сыртка чыккандан кийин. Чай эле ичип, мен чай ичпей эле чыккам ошо. Ошону чечип алайлычы, мен да чай ичпей чыккам. Андай кылалы. Анда моголар бизге эме алып береби? Бассейнден чыгып. Сауле кондитерский фабрикасынын ичинде вафельдер бар, бирок бул таттуу эртең мененки болбой калат го. Жок, андай эме кылалы. Бассейнден чыккандан кийин чай менен вафли жейсиң. Тамак ичелем да. Ошентип элчи Дин Мухаммед, кеттик тамак ичеличи биз. Биз менен чогуу болуңуздар. Дельфин бассейнине биз кеттик. Мынакей азыр Дельфин бассейнине сууга түшүп чыктык. Аябай сон болуп калды, буюрса азыр съемкага даярбыз. Кадимгидей уйку ачылып, серигип, жыргап калдык. Чоң рахмат жигиттер, мен ошо бассейнге эле түшкөнү келген элем. Рахмат. Ушуну менен съемкабыз бүттү дечи. Биз Керексиң кино тасмасын мондай атри баракка чыгарып алганбыз. Анан муну өзүбүздүн машинага, анан тааныштардын машинасына, досторго чаптап жүрөбүз. Машинаң барбы дос? Я, кел монун бир чаптап салалы. Вообще карачы, унчукпай эле макулдап атышат. Короче, биздин Керексиң тасмасынын эмеси баннери Алматыга чейин кетмей болду анда. Карачы. Машалла. Байке өзүнүн эмесин машинасын тазалап, артын тазалап берип атат. Реклама эме чаптап атканын көрбөдүңбү? Көрүш керек экен деп. Бул кино ошол болгон окуянын негизинде тартылган да. Сон биз азыр бассейнден чыгып билетке жөнөдүк. Буюрса, мен Жыргалды те муздорунан бери тааныйм. Саламатты мына жакындан бери тааныйм. Дин Мухаммедти болсо 21 кылымдан бери таанып баштадым десең. Негизи эле баягы мыкты актерлор. Анан могу камерадан сүйлөшүп алайлы. Бүгүн актерлук себерчиликти жандырбайбыз. Жан дүйнөнү ачабыз. Как она есть. Болгондой платенса могул жерде турабы? Биз бассейнден чыктык, платенса ушул жерде турат. Туруш керек. Туруш керек. Тааныштырайлы өзүбүздү көрүүчүлөргө. Балким баягы тааныбагандар болуп калышы мүмкүн. Жыргалдан баштайлы, Менин атым Жыргал. Өзүм Искөлдүн уулунумун. Кесибим боюнча актер. Кыргыз драма театрда иштейм, жана өзүң айтпадың, ошону айт депчи. Ошол бизди ушу Саламат группалашпыз. Дин Мухаммед Бешналиевада бүткөн, андан сырткары Дин Мухаммеддин эмеси, образованиясы биздикине караганда күчтүүрөөк. Бул Москвадан бүтүп келген бала да. Москва деген Красноярск. Красноярсктен окуп келген бала да. Анан бизди бириктирген бул чыгармачылык бизди бириктирди го. Чыгармачылык. Сон чочун киши, экөө чочун киши булар. Дин Мухаммед менен Саламат. Өзүнүн аты Саламат. Көпчүлүгү бар, сен Толкунбек деп тааныйт эмеспи? Менин атым Саламат. Мен чүйдүн кулуну болом.
Чапаев деген Айыл. Чапаев салам. Ошо. Бирок азыр театрда иштебейсиң сен, Жок, мен театрда иштечүмүн. Эң биринчи окууну бүткөндөн арын театрында иштегем, андан кийин Кыргыз драмада иштедим. Азыр болсо театрда иштебейм. Бир нерсе кылып чыгып жан багып жүрөбүз. Бир нерсе кылбай нормально жан багып жүрөт. Ошо гонорар эле кымбат экен. Эме Дин Мухаммед жана айтып өткөндөй эле Красноярсктан бүткөлгөн, билими жогору, азыркы учурда городской театрда иштейт, мен айтып коеюнчу, театрда. Иштейсиң, же иштебей калдың? иштейм. Басып көтөр. Менин атым Дин Мухаммед, мен өзүм түбүм Жалал Абадтан болот. Жалал Абадтан Базар Коргон районунан болгом. Анан бирок Бишкекте чоңойгом. Эми эмеден Красноярскийден бүттү дегенде ошол жакта окугам. 1 жыл обмен опытами болуп, мен үчүн аябай бир чоң опыт болгон. Негизгисинде Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде актерлук кесиптүүлүктү аяктагам. Ошол азыркы учурда эки окуу жайда аяктагансың? Жок. Бир эле окуу жайда аяктадым. Болгону 1 жыл мен Красноярскийге обмен опытами деп 1 жылга жөнөткөн университет. 1 жыл мен барып опыт алып келдим окуп. Опыттарды могу керексиң тасмасында бөлүштүңбү? Эми аны деген көбүнчө киного эмес, театрга колдоносуң да. Как актер катары ооба аябай эле жакшы опыттун пайдасы тиет. Сон керексиң тасмасы эмнеден улам чыкты? Ким баштады? Башынан барайлычы. Мен айтып берейинби башынан? Негизи эң биринчи башынан башталган бул Дин Мухаммед менен Жыргалдын сунушу. Негизи Жыргал көп чуркап баягы мурундан эле кыялы бар болчу, ушу кино тартабам деген. Анан ошол экөө чогулган. Экөө биринчи реклама тартып, ушундай жакшы иштерди кылып жүргөн да. Анан кийин мага кайрылышты. Саламат. Как актер катары сизге кайрылды? Жок, актер эмес, чогуу бир команда, чогуу иштейли деп. Анан мен негизи буга мындан тышкары да музыка менен алектенип койгон жайыбыз бар. Дос балабыз менен чогуу студиябыз бар. Анан ошол жерде эмгектенип калабыз, ырдап. Мен айткам буларгачы, эме депчи, мындай. Мен жөн эле коеюн, мен тиякта балдар таанып калат, мен мындай. Аякта командам бар, өзүм ырдайм мен. Анан эми силерге убакыт бөлө албай калсам, жөн эле ортодо арсар болуп калышы мүмкүн. Андан көрө өзүңөр эле кыла бергиле деп койгом. Анан кайра эле болбой эле Жыргал мен жакшы көрүп окшойт. Мен эстедим, жана чочун киши десем болду, балким баягы ырчылык жакка өтүп кетиши мүмкүн деп аткансың, тасманын. Негизи эле ошондой ойдомун мен, мындай ушу сериалдарды бүткөндөн кийин ушу студияга отуруп иштегим келет көп ырлар мененчи. Анткени аябай жан дүйнөмө жагат мындай ырдаган. Анан ошол экөө чогулуп, мен анан кайра мага келип кошулуп айтып калышты, анан мындай четке каккым келбей койду да, мындай. Ушундай кайра мындай чогулолу дегенде эми болбойбу деп койгондо болбой калды. Анан макул деп ошентип биригип өздөрү мындай көздөп жүргөн сценарий бар болчу, алар менен аны менен тартабыз деп ал белгилүү бир себептерден тартылбай калды. Анан ушул керексиң тасмасына бул болгон окуянын негизинде ушул окуяны мен угуп калгам бир жерденчи. Ушул Алба экөөбүз азыр. Мен айтып берейинби? Ошол жерде сен айтып бер. Биз сценарий жазып баштаганда башында Дин Мухаммед экөөбүз өзүнчө бир 2-3 сценарий карадык, өзү жазып аракет кылдык. Анан тартабыз деп аябай дегдедик. Анан чай ичип отуруп Саламат айтып калды. Ушундай бир история бар эле. Кийин киного ушуну тартпайлыбы деп калды. Анан кандай экен деп эле анан уктук да. Угуп эле дароо Дин Мухаммед экөөбүзгө жагып калды да. Анан кели ушуну тигилерди жыйыштырып туруп ушуну тарталы. Эми бул чыныгы жашоодон алынган окуя болуп атпайбы? Бул кинодо айта турган оюбуз азыр бизде негизи эле ажырашуу аябай көп да. Көп болуп атат да. Анан ошону алдын алалы деген Таризде, ошону алалы деген Маниде ушундай ушул кино жаралып калды окшойт. Эми бизде азыр үй бүлөлүк маселелерде эми кээ бирөөнү билбейм, кээ бирөөнү бут кийим алып бере албай калышы мүмкүн, кээ бирөөнү телефон алып бере албай калышы мүмкүн. Ушундай майда чүйдө нерсеге таарынышып ажырашкандар көп экен да. Мындай чоң проблемада дагы ушундай бирге болсоңор андан ары жашооңор таттуу болот деген чоң сүйүүнү баяндагыбыз келди да. Сон, демек идея бул болгон окуядан алынганбы же кандай? Жок, болгон окуядан алынган бул. Биз ошол окуянын тегерегинде айландык, бирок эми точно ошондой кылып тарталган жокпуз. Анткени бул кино көркөм кино өзү айтып тургандай эле. Анан биз бир аз уруштурдук, бирок окуя ошого эле ылайыктуу. Ошондой эле калды.
жана Саламатта айтып калбадыбы, жана Жыргал көптөн бери кино тарткысы келчү депчи. Бул кинонун башталышына мен ойлой берем, көптөн көп аябай себепкер бул Динмухаммед депчи. Анткени мен өзүм аябай бир нерсени өлө кызыгам, анан менин артымда түртүү болбосо, мен чуркай коет экенмин да, деп калтып коет экенмин да. Анан мен ооруп калсам да болбой, Динмухаммед келип, бас, айгасыңа бас, тамак алып берем деп, тамак алып берип, жүрүп могу рекламаны тартып келели, мынтип келели, тигинтип келели деп атып, ушул эмеге келди окшойт да. Демек салымы чоң түрткөн боюнча бизге да тамак алып берем деген эртемен. Анан эмечи? Динмухаммед, тамак алып берем дегенсиң эртемен, а? Жок. Вообще жок. Вообще жок. Тамак ичели деген, бирок алып берели деген эмесмин. Суроо мындай болсунчу. Үчөөңөр тең үй бүлөлүүсүңөр да. Ушул жерден мен бир нерсе айтайынчы. Кинодо бир аябай бизге жашообузга бир чоң бир жаңылыктардан көп эле нерсе болду. Мындайча айтканда пайдалуу нерселерденчи. Анан ошолордун эң бир жакшы бир кубандырган нерселердин бири үчөөбүздүн башыбыз бириккенден баштап кино тарталы деп чуркап баштаганда кышында Жыргал балалуу болду да. Эгеле куттуктайм. Рахмат. Аталган турбайбы? Дальше кой бергил. Анан кино тартып баштадык. Тартып мына уже съемка баштайбыз дегенде съемканын алдында мен кыздуу болдум. Эгеле куттуктайм. Рахмат. Анан съемка бүткөндө Саламат балалуу болду да. Эгеле куттуктайм. Рахмат. Ушундай бир бизге кандай десем, кыргызча айтканда жышаандуу учур болду да биз үчүнчү. Башыбыз бириккенден баштап бирден балалуу болдук. Ниеттерибиз кабыл болуп жакшы болду да. Жанагы керексиң деп Инстаграмдан жарнамаңар чыга баштады го. Башында сен мага керексиң болчу, а? Ошондой болуп чыгып атты эле. Керексиң деп болду. Ошондой болуп чыгып калган бир. Бир сен мага керексиң деп чыгып калгандачы Динмухаммед. Мен кыздуу болдум. Машалла. 3 айлык болуп калбадыбы? Болду, ушундай интервьюбуз бүттү деп берди. Достор, негизи бул тасма бир эле адамга тиешелүү жумуш эмес, бул аябай чоң команда иштейт. Бир тасмада жок дегенде 100га жакын киши иштейт. Азыр билет алганы келгенбиз, мына 2 сааттай болуп калды келишибиз эле. Анан билет бирок азыр даяр эмес, кечке даяр болот деп калды. Ушундай болуп калат негизи. Командалуу жумуштачы эми бир адам жооп бере албайт. Ар бир адам ар кандай. Бул жерде деле мисалы үчүн байкебиз айтып атат, азыр мен командага айткан болчумун, бирок команда кылбай койду депчи. Ушундай түйшүктөр аябай көп негизи эле тасмада. Бул бир 100%дан канча пайызы деп койсок болот азыркыны? Азыркы кечке даяр болот дегенде. Канча пайыз десек болот? Азыркы учурда мына Кечке даяр болот дегенби? Бул кечке даяр болот. 100% анткени бул байке бизге иштеп берген билебиз. Да могу турбайбы эти пост эмелер, атри барактагы керексиң посттер. Ошону деген ушул убакытка келгиле деген, ошол убакытта келип алып кеткенбиз да. Бүгүн белгилүү бир себептерден Биздин немебиз группалашыбыз ушу Бактыбек деп калып атпайсызбы? Ошол чыгарып берип атат да. Ушунун баарын, пригласительный моулардын баарын ошол чыгарып берген ошол да. Мен сага бир нерсе айтайынбы? Бул киного биз сап башында себепкер болгон үчөөбүзбүз кинонун жаралышына. Бирок андан сырткары бул киногочу, ушул кино болуп турушуна салым кошкончу кишичи өтө көп. Дажычы келип 1 литр суусун алып келип, жигиттер от души жүрөктөн болсун ушу кино тартып атасыңар. Ушул кача ушу сууну ичип койгулачы деген кишилер да бар. Майда чүйдө бир аз акча берип, даже от души да, бирок ошонун баарычы жүрөктөн да. Келип акчасын берип, хотя бы ушу командага суу алып берип койгула, мороженое алып берип койгула, кичинекей Саламаттын кыздарына мороженое алып берип койгула деген кишилер да аябай көп. Могу окшогон, мисалы могу 500 штук моундай постерди А3 форматта ушул байкебиз бизге менден хотя бы ушул жагы салым болсун деп бекер чыгарып берди. Акысыз. Билеттерди да акысыз чыгарып берет. Жок, мен негизи айтайын дегеним, бул деле баягы биз азыр пробкада келип келсек эми даяр болбой калган байкеде күнөө эмес, байкенин жумушчуларында күнөө болуппайбы? Бирок ушундай бул көйгөй эми жумуштун баягы түйшүгү. Процесстеги этап. Бул канча пайыз деп койсок болот бул түйшүктү? Азыркы түйшүктү. Мындайдан да далай болуп атабы? Кичинекей эле го дейм бул. болбогон эле буга биз азыр муну эмнеге чыкпай калды баш ортпайбыз бугачы. Мындай мындан толтуран нерселер болуп атат негизи. Ушундай кыйынчылыктар менен тасма чыгат. Ал эми сиздер болсо болгону 350 сом менен барып, сонун эс алып көрүп койсоңуздар чоң салым болот. Жана Динмухаммед айтып өткөндөй эле ар бириңиздер 2 кишиден 3 кишиден барып көрүп койгонуңуздар жигиттер үчүн аябай чоң салым. Жакшы, тасмада сен өзүңдүн кыздарыңды да аткардың. Ооба. Мен өтүп туруп алайынчы. Ошентип турчу. Обычно эле. Ооба, 2 кызым тартылды. Улуу кызым негизи
мындай тажрыйбасы барыраак деп айтса болот, анткени ал мурун мен менен сериалга түшкөн, андан кийин жана Ашыгым деген киного ойногон, анан ушул Керексиңде ойноп атат. Мындай бышып калып, мындай үйрөнүп калыптыр да бир нерсеничи. Айткандай кылып, анан кичинекей да тартылды, 1,5 жашта азыр. Ал убакта биз тартып атканда 1 жаш 3 ай болчу экен. 1 жаш 3 ай баланы мындай киного тартыш өтө оңой эмес, кыйынга турат. Анан биз ойлогонбуз кыйналабызго деп, жок, наоборот эжекеси менен ойноп, мындай камераны карап ийсе эле стоп боло берет да, токтойт. Ал мынтип ойноп жүрө берди, бизге мындай аябай жакшы жардам берди да. Наоборот сонун болду. Демек баягы кыйынчылык жараткан жок. Жок. Келечекте буйруса балдарың, кыздарың ушул кесипти тандайм десе каршылык көрсөтпөйсүң. Каршылык көргөзөм. Көргөзөсүң. Эмне азыр тарттырып атасың? Анткени чынында бала кезинен калыптанат да. Жа мен негизи мындай бир кыял, мен негизи өзүмдө болгон нерсени эле балдарыман чыгарып койдум да, анткени мен кичинекейимде сүрөттөрүм аз. Мен кичинекей кезимдеги мен өзүмдү кандай экенин көргүм келет, бирок аз да. Видео деген такыр жок. Мен ушул балдарым кийин чоңойгондо өздөрүн көрүп калсын деп, видеосун эстеликке деп, анан видеого түшүп калсын, баягы атасы актер болуп, булардын бир кичинекей бир нерсеге тартып коюптур дебесин деп тартып коем. Бирок бала аябай кызыгып турса дагы, мен мындай кылат элем, мен атам мынтип койду дегенден да алысмын. Эгер аябай эле каалап, эгер ошого жөндөмү аябай шыктуу болуп турса, мен макул эле болот окшойм деп калам. Өзү негизи мындай балдарга эмете албайт экенмин да, мындай талап. Кандай атасың ошо мындай? Каттуубу же баласакпы? Жок, мен мындаймын. Жумшактык жайым бар. Баласакмын. Ошол эле учурда кайра эле мындай аябай чалчактаган балдарды жаман көрөм да. Башыңа чыгып алып, анан тиги конокко барсаң эле башына кийип алып, такыр сөз укпай, ээн баш болуп, жинди болуп калат го. Андайлардан жаман көрөм да. Мындай как орду менен. Мисалы, мен улуу кызым азыр мындай үн сөз жок, мындай эй деп койсоң деле түшүнөт да азыр. Мындай ашынып кеткендерди жаман көрөм. Мен баланы туура багыт берип, туура тарбияласаң ошол жакшы го дейм. Эми азыр уулду болдум, эркек балалуу болдум. Эркек баланы эми өзүм каалагандай тарбиялайм буюрса. Сонун эркек баланы өзүң каалагандай тарбиялайсың, бирок баары бир кыздарыңды апасына коюп коесуң. Сенин оюңда через апасы аркылуу өтөт. Кыздардын айзык болот экен, аларды мындай көп катуу уруша албайт экенсиң. Кичине урушуп койсоң, кайра өзүнчө ооруп алып, жаман болуп, биристе болот экенсиң да, ошон үчүн. Бизге караганда жолуң алдыда экен. 3 балалуусуң. Канча жашыңда үйлөндүң эле? 23 жашымда үйлөнгөм. 23 жашымда эле кайра балалуу болгом аба. 7 жыл болду азыр. Ошол как раз биринчи кызым ошо 1-класска барат быйыл. Айтып коет эмес, баягы эң кыйынчылыктын башы үй бүлөдө баягы ошол башкы бир 5 жылдын ичинде болот депчи. Болду да кыйынчылыктар. Кандай туруштук бердиң? Кыйынчылык азыркы учурга чейин эле болот бизде. Эми мындай да, чыгармачыл адамдарда, именно ушул жолду тандап алган адамдарда болсоң бир болуп кетет экенсиң, болбосоң кыйналган эле жашоодо жашайт экенсиң да. Ошон үчүн ар дайым өзүңдөн экен аракет кылып, болбой калды, мен эч ким киного тартпай калды, мен тиги чыгармачылыгым болбой калды, депрессия болуп калдым деп жатып алгандагы бул андан алыс болушубуз керек экен да. Мисалы, биздин максат дагы ошол да, мисалы, үчөөбүз кино тартып атпайбызбы? Токтобош керек. Өзүбүз тартып, актер, мындай экен, актер адам баары бир эмне болгон күндө дагы киного тартылгысы келет экен да, бир нерсе ойногусу келет экен. Ал болбой калса, чын эле айткандай депрессия болуп, бир нерсе болот экенсиң. Ошон үчүн кино тартып, өзүбүздү тартып, өзүңдүн бир кыялданып жүргөн ролдорун ойногоң келип, ушундай нерселер бар экен да, ошон үчүн. Депрессияга түшүп кеткен учуруң болду беле? Аябай болгон. Мен деген Нарын театрына кетип калганда, окунуп бүтүп Нарын театрына кетип калганда депрессия болгом, аябай болгом, жаман болгом даже. Ошол эле өзүмдүн группалаштарым, менин группалаштарым баары баягы эме аттуу баштуу болуп, азыр атагы чыгып калган адамдар болуп калбады баардыгы. Мындай эми орду бар да. Шундук эле эл артист деп айткандан алысмын, бирок ар бир группалаштарымдын орду бар. Жакшы чыгышты. Атап кетебиз. Жыргал Талантбеков. Мына мен эми айтайын. Мына могул жерден айтып берейин да. Жыргал Талантбеков. Бул участковый Маратта антагонист ойногон главный актер.
Бул деген Кыргыз драма театрында көптөгөн спектакльдерде ойноп жүрөт. Жыргал Талантбеков, Арсен Максатбек уулу мына жакында эле Айша киного тартылды. Ага чейин дагы көптөгөн кинолорго тартылып жүргөн, Чочун кишиде дагы тартылган. Ошол эле Кубаныч Баркалбасов азыр Тамада ведущий Гырчы киного дагы тартылып, кыска тартылып жүргөн учурлары бар. Нурлан Бакасов, негизи ал Нурлан Бакасов, бирок аны элдер Бакас деп тааныйт. Бакас, ырчы, артист, мындай актер кинолорго да тартылып жүрөт. Мына Аят 4-тө тартылыптыр, көрүнөбү? Аят 4 жакшы ойноптур. Такыр башка образда, ооба. Жашоодо Бакас эмес, такыр башка образ. Бакас. Кыздардан Тазим Мимиталиева, актриса, ал кинолорун санап азыр. Кыргыз драма театрда Жанара Борисова деген актрисабыз бар. Ал деген кинолордо да ойноп атат, театрда да катырып атат. Ушундук. Бактыбек, Кадыров Бактыбек деген бул азыр шоу эмеде жүрөт, Тамада болуп жүрөт. Актер болуп биздин киного да тартылды, биздин кинодо дагы көптөгөн кызматтарды кылып жүрдү, бизге жардам берип жүрдү. Бактыбек. Нурлан Бактыбеков деген дагы ведущий бар. Омөрөмөрени ырдап популярдуу болгон инсан да. Москвада 5 жыл иштеп, 5 жыл Москвада ведущий болду. Орусча, кыргызча шумдук сүйлөйт, ырчы актер, биздин кинодо да тартылды ал. Дагы ким бар? Арсенди айттым, Нурланды айттым. Мырза Жумагазиев. Өч тасмасындагы жанагы күлүйгөн немен ойноду го Мырза Жумагазиев. Аты чыккандардан ошолор. Негизи баары эле биздикилер шумдук чыгыптыр. Ошолорду мен Нарын театрында отуруп алып, телевизордон көрчүмүн да. Анан баягы эме болот экенсиң, жаман болот экенсиң да. Мен эмне кылып жүрөм дей берет экенсиң да. Ошочу да Нарын театрында 2 жылдай иштеп туруп, анан кийин Бишкекке келип, анан Бишкекте мен мындай эмеге кабылгам. Баягы киного тартылгым келет да. Өзүңдү көргөзүң келет. Сен үмүтүн артып койгон толтура бир туугандарың, үйдөгүлөрүң күтүп атат. Анан мен деген ар бир жана кинонун эмелери бар го, продакшндар. Ошол продакшндардын баарына бирден жазып чыккам. Мен ушундай саламат, мен анкета жибергем да, короче. Ушундай мен тартылгым келет деп ошолорго жибергем. Ага чейин мен клиптерден баштагам. Мына Замир Жашасын уулу, сен бир тууган байкең, Замир Жашасын уулу эң биринчи киномду, дебюттук киномду ошол байке аркылуу бүтүрүчү, ошол тартылганбыз. Андан кийин Замир байке аркылуу Улан Шеркулов байке менен тааныштык. Улан Шеркулов, Замир Жашасын уулулар менен көптөгөн клиптерде чогуу иштеп жүрдүк. Анан ошентип баягы адам көрүп туруп, анан кийин кой, мен мындай экен, мен бул жакта кылсам болот экен деп иштеп дальше. Демек бул баягы ар бир продакшнга жазып чыкканың бул аракет да. Азыр өзүң айткандай эле. Мисалы мындай да, кээ бир мисалы бизден кийинкилер, бизге чейинкилер же болсо жаш студенттер мынтип ойлойт да, мен актерскийди бүттүм, мени чакырыш керек деп ойлойт да. Мен актёрмун деп, уже актер болуп алышат да, бирок андай эмес да. Сен эгер чындыгында каалап атасыңбы, сен бар кастингтерге барып көр, бирөөлөргө жазып көр, сен өзүң тартылгым келет деп желанияңды көргөзүп койсоң, анан бул иштегиси келет экен деп любой эле киши чакыргысы келет да, мисалы. Ошо. Эми жыргалга кезек берели. Жана айтып аткандай эле, азыр кайсы жерде турабыз десеңиздер деле билбейт. Азыр кайсы жерде турабыз? Бир жерде турабыз. Билет алган жерде турабыз, Жыргал, негизи баягы саламат айтып өткөндөй эле. Бул эмне үчүн баары чыгат? Эми чогуу бир жерде окугансыңар да, бул баягы көрө албастык эмес. Бул атаандаштык, жакшы нерсе да. Эмне үчүн мен чыкпай жатам? Сен чыкпай жатканга бирден бир себеби бар. Сен театрда мыкты актер чындыгында. Театр көп убактысын алат дагы, убактысы балким болбой калып аткандыр. Съемкаларга чакыруулар негизи көп эле түшөбү сага, тасмаларга? Мен негизи кинолорго акыркы кинолордон ошо Саламат менен Элес деген кинодо түшкөм. Элесте көргөнбүз. Ошо Элесте Саламаттын ошо досу болуп ойногом. Андан сырткары ошо участковый Марат. Анан мен өзүм аябай жаккан, жүрөгүмө жаккан кино эмеге түшкөм да. Ошо Марат Алышбаев менен акыркы көч тасмасында чогуу ойногом да. Мен ошол мага үчүн аябай сыймык. Марат Алышбаев менен ошол бир мындай кылып коеюн да. Алып эле коеюн да.
мындай могулар оңдоп алып кайра баштайлычы. Нормально, ушул жерден кете бер. Ошо Марат Алышбаев менен ошол киши менен мен ошо бир кинодо түшүп калганыма мен аябай сыймыктанам, аябай ыраазы болом. Анан киного чакырып калды дегенде мен могу участковый Маратка чейин мени постоянно мындай жакшы ролдорго чакырчу да. Клиптерге, эмелерге, ушундай жалаң жакшы эмелерге чакырчу. Участковый Мараттан кийин эмнегедир мен аябай көп, наоборот, антагонистке көп чакыра баштады. Терс кармандар. Анан мен 4-5 баш тартканга туура келди. Эмне үчүн? Бул нерсени көтөрүш кыйын экен. Актерлор бар ошондой жалаң терс кармандарды ойногон актерлор. Кыйын бекен, а? Кыйын экен. Анын меники деген биякта эме болуп атпайбы? Маньяк болуп атпайбы? Анан участковый Мараттан мисалы мага СМСтер көп келди, мисалы оштон жазып атам, мен сени бир кармаган жерден мынтип кетем, анан тигинтип кетем. Эй, байке, бул кино. Бул кинода деп ошого ишенип алгандар көп болот экен. Эми бул бир чети сүйүнүч, бир чети мындай бир күн ошо сөздү укканда бир күн кечке мындай жаман болуп жүрөт экенсиң да. Демек баягы бул сен актерлык чеберчилигиңди мыкты аткарганыңдын белгиси. Ошол адамдар ишенгени, значит, бул сен аябай жакшы аткаргансың. Динмухаммед, сага суроо деле жок, үй бүлөңө келеличи. Канча кызың, биринчи кызың, а? Биринчи кызым. Үйлөнгөнүңө канча болду? 1 жылдан ашып калды. Силердин тоюңарды мен көргөм Инстаграмдан баягы. Необычный өткөн, а? Театральный болуп туруп. Жаңылышпасам, келинчегиң да театрда. Ооба. Учурда иштейт. Саламатта жыргалып ким билем, театрда иштейт. Сеники да театрдан эле? Мен келинчегим театрда иштебейт. Мурун Кыргызстанда иштеп кеткен. Окуган, а? Окуп ошол иштеп кеткен. Азыркы учурда үйдө. Эми театрдын адамы да эми. Театрдын адамы бирок үй иштебейт. Саламаттыкка такыр баш болуп атпайбы? Саламаттык көздүн көйгөйүбүз такыр баш болуп атпайбы деп кайра болуп кетерсиң. Кайсыл тармактан? Меники экономист, банкта иштейт. Азыр эми 3 балага менен үйдө отурат. Сен туура эле тандапсың, өзүң акчага тык эмессиң, анан экономистти алган туура эле да. Жашоо кандай болуп атат? Шүгүр. Кыйынчылыктар пока болбой эле. Жашоо кыйынчылыгы менен жашоо да. Шүгүр. Мен бир нерсени байкадым, сен мындай кыйынчылыкты өтө серьезно кабыл албай эле жеңип кетте тургандардын катарын толуктайт экенсиң. Шага кабыл албайм да мен. Эми бул боло турган нерсе да, значит буйруганы, значит Аллах Тааланын каалоосу ошондой болгон да. Бир нерсеге кейигенде, өкүнгөндө ал нерсе кайра артка кайрып келбейт, өзгөрүлүп кетпейт. Значит мындай болуш керек болчу да. Значит уже кийинки вариант издеш керек да. Ал нерсеге отуруп кайгырганда, ойлонгондо ешкандай. Сон ата болгон кандай экен? Сон Баласак бекенсиң же мындай? эле мен негизи эле баласакмын. Чүрүстүң эле баласак экенбиз анда. Саламат эле атпайбы. Бул уже опытный киши да. Балам деппи. Кане 3 баланын атасы болуп атпайбы? Биз деле балким 3-үчүгө келгенде баягы эме болуп калабыз, а? Мен баласак кылбай койдум, мен наоборот, бала дегенде Баласаксың. Баласак бул да. Сон анан мындай суроо да чөңөргө. Чогуу эле бере берейин эми. Баягы үй бүлөлүүсүңөр. Анан баягындай ызы чыгып кеткен учурда кантип жеңесиңер? Эми сөз деле болот да. жалдырап да. Точносын айта бергиле, саламат кылып. Биз урушабыз. Биз аябай урушуп кетебиз кээде. Бирок кайра жарашып калабыз. Эми семья ушундай экен да, урушат, кайра табышат экен. Бир учурда мындай. Бирок мен кийинки күндөрү мындай урушуп кеткенде баягы азыр балдар да чоңоюп калды да. Анан аларга көргөзгүм келбейт экен негизи элечи. Баягы эс тартып калган бала. Мисалы, мен улуу кызым азыр мен кандай сүйлөсөм, ал деле ушундай сүйлөйт да. Ал деле оюн ушундай айта алат. Анан урушуп кеткенде мен кийинки күндөрү ушулар көрбөй эле койсун, ушулар эметпесин деп эле анан экөөбүз. Мен айтам, экөөбүз по-любому кечинде шашпай өзүнчө сүйлөшүп алабыз. Мен андан көрө кете берейин. Азыр мен кетип калайын. Андан көрө отуруп үйдө эми по-любому мен жумуштарым бар, эшикте жумуштарды кылып келе берейин. Балдар менен отуруптур деп. Анан келгенден кийин ситуация такыр башкача, по-любому башкача болуп калат. Ал бүтүп калган болот. Ал бүтүп калгандан кийин дагы сен кетип калгандан кийин кайра өзү чакырат, баспайсың, тамак жебейсиң депчи. Тамак ушул сонун экен. Демек, баягында мен кете берейин, кечинде сүйлөшөбүз деп туруп кийинки калтырып койгон жакшы вариант экен. Анткени ачуу келген учурда же арак басылбайт, же бирак басылбай калат го. Немеде да бар да, динде да бар да. Ачууң келгенде абалды алмаштыргыла деген да. Мисалы сен отурган болсоң, отуруп ачууланып сүйлөшүп атсаң, тур дейт да. Туруп эси ачууланып атсаң дейт, бар дарат алып сал дейт да. Дарат бар го. Ушул нерсени биз жашообуздан көрүп атабыз да. Даратчы кадимгидей адамды успокаивать этет да. Тем более ысыктын күнүндө барып ачууланып атсаң, мен ушундай бир адат таап алгам.
эгер бирдеме окшошпай атса же келинчегим менен урушуп баратсам барып унчукпай барам да даратталам намаз окуйм, анан өзүмө келе түшөм да. Анан баягы ачуу жок да ужечи. Уже башкача сүйлөшөсүң да. А тиги дагы мен намаз окуганымды көрүп кой деп өзүн тартып калат да. Ошол нерсе бар. Сон. Так жакшы эле жашап атабыз. Жашап атпсыңар. Мен бир нерсе Эмес. айтып коеюнбу? Эмеде биздин үчөөбүздүн башыбыз бириkkенден баштап жакшы бир жакынлык, жакшы нерселердин бири үчөөбүз бир жамаат болдук. Жамаат болдук дегенде Мен ушуга суроо берейин дедим. Үчөөңөр тең намаз окуп атасыңар. Аны байкадым да менчи. Анткени баягы намазды бирөө үчүн окуга дейт го. Мисалы үчүн кээ бирлер айтып коет го, мен эгер могу машинаны алып берсем, сен бүгүндөн баштап 5 мал намаз баштайсың деген. Же болбосо үйдө алып берсем десең, а эгерде хорошо деп туруп намаз баштасаң, уже намазың кабыл болбой калат экен. Сен потому что машина үчүн окуп атасың да. Өзүң чын жүрөгүңдөн, өзүң каалап Алланын ыраазылыгы үчүн окуп башташ керек. Кайсыл учурда келди эле анткени намазга же ый менен келесиң, же сый менен келесиң деген сөз бар го. Кинодо биз ар кимдерден кеңеш алып сүйлөшүп аттык да. Анан ошол жерлерден, ушул жерден бизге келдик окшойт. Анткени ар кандай окуяларды угуп аттык, сый менен биздин кинодо дагы мындай ким Алланы тапса ал баарын табат деген мааниде. Ошону изилдеп атып, молдо байкелерге, диндар кишилер менен жолугуп атып, ушинтип өзүбүз түшүнбөй калдык эмне болуп, кандай болуп келип калганычы. Мен мындай өзүмдө деле мурун намаз окуйм деп аракет кылып жүргөм, жумага барып, анан мындай чечим чыкпай атканда, ушул жерден өзү эле келип калды да. Жумага четверг күнү барып. негизи мындай экен да. Мисалы адам алсырап кетет да. Мисалы адам менде ушундай болуп калат ар кандай учурда. Мисалы намаз окуп атып эле бир нерсе болуп эле намазын калып эле жетишпей аткан сыяктуу болуп эле ушундай боло берет. Бирок ошол эле баягы чөйрө дейт го, чөйрө. Анан мисалы мен убактысынан өтүп кетип, съемка менен алаксыз бир немесе алаксыз жүрсөм, булардан бирөөсү же эме болуп аткан болот да, жайнамаз салып намаз окуп аткан болот да, ошондо кайра эле мен эмнеге мынтип атам деп мына бири-бирибизди толуктап атабыз да. Чөйрөдөн таасир этет сөзсүз түрдө. Саат 3:30 болду. Курсак ач. Эртең менен айткан балдарга курсак ач деп анан. Ушул керексиң тасмасына, тамак ашына жардам берген Даян чайканасына келдик. Микросода жайгашкан. Буюрса азыр биздин съемкага да жардам берип тамак аш берет деген ишеничтебиз де. Биякта негизи мындай кең пейил адамдар иштейт тамак жагынан, бизди корголбойт го дейм. Азыр ошо кирип ушул биздин керексиң кино тасмасы да ушунун ичинде съемка болгон, ушул ичинде да тартылган. Ошо Даянга кирип кетели, чок, Кеттик анда Даянга. Даян жанагы кухнясына тартылган вайныңар аябай популярдуу болуп кетти. Миллион просмотр алды почти, а? Ошондой болду. Дыңгыр дегенңер. Жана пиццасын жеп койгондо аябай популярдуу болду. Так, саат 7:30 болду. Даяндан чай ичип чыгып, курсак тоюп, андан Макс Жумаев деген агабызга жолугуп, кыскасычы булар мен мындай жөн эле жүрүп, мен чарчап калдым да, короче. Мындай вроде бы мындай кыйын эле жумуш кылбайсың, мээң менен чарчап калат экенсиң да. Мындай тияка кирип бирөө менен сүйлөшүп, андан маалымат алып, анан кайра өзүң бир нерселерин айтып берип атып эле монтип чарчап калат экенсиң. Азыр жанагы айтып аткан билетибиз даяр болуп калыптыр. Азыр билетти күтүп атабыз, буюрса билет келип атат. Кел. Түштө бир келип кеткенбиз, азыр саат 7:30 дагы бир келип кеттик. Булардын баардыгы убакытта ушунун барычы. Көрүп атпайсыңар, жолдун тыгынынан эле күн өтүп кетип атат ушинтип эле. Азыр уже 7 болуп кетти. Азыр бир аздан кийин уже күн кирет. Буюрса мына биринчилерден болуп силер көрүп атасыздар да. Буюрса сөзсүз түрдө эртерээк чыгарсак биринчилерден болуп силер көргөн болосуздар чындап эле. Чакыруу баракча. Болгон окуянын негизинде, чыныгы окуянын негизинде. Бул болгон окуя. Сыр болбосо, кимдики? Эми бул сыр эле болуп турсун. Силерге тиешелүү эмес бирок. Бизге тиешелүү эмес. Эми бир аябай эле бир аттуу баштуу кишинин окуясы сыр болуп турсун. Чакыруу баракча чыкты. Манас кинотеатрында буюрса жабык көрсөтүү канча чакыруу баракча ичинде? Бакта 600 кишиге буюрса эртең Манас кинотеатрга барып, бүгүн печат койдурушубуз керек эле. Бүгүн печат койдурганга жетишпедик. Эртеңки калып кетти. Эртең печат койдурулуп. Анан баягындай шоу кылып туруп, буюрса чакырууларды берип, жабык көрсөтүүгө 600 кишини чакырып, тасманы көрүп, анан силерге жол ачып беребиз. Келип Кыргызстандын бардык кинотеатрларынан
керексиң тасмасын көрө берсеңиздер болот. Ошо баардыгын чакырабыз. Биз ушинтип эми кино жаратып көрдүк. Биринчи кинобуз. Анан толкундан өткенсиң, ойлонуп өткенсиң, толкунуп өткенсиң, ушул бул да биздин аракет кылсаң берекет дейт го, ушул. Берекетин берсин эми жакшы кино. Көп элге жага турган болсун, анан эми ушул кинодон дагы бир ар бир кинодон, мисалы мен өзүм деле бир кинодон көргөндө, бул жер мындай деп мындай сабак алып болсун го, ошол сыяктуу болсун деп ойлойбуз. Жана эртең менен келгенде мен өлө буларга кыйын болуп аткам, өлө скучный экенсиңер, көп сүйлөбөйт экенсиңер депчи. Көрсө чынында эле сүйлөбөй калат экенсиң, булар менен жүрсөң мындай жөн эле жүрүп чарчап калдым азыр. Сүйлөбөй. Эки жолу уктап турдум, сүйлөгөнгө акыбал калбай калды чындап элечи. Бирок сөзсүз түрдө мындай мен го эми бүгүн жумушум үчүн келдим, булар каалабы 21-не чейин ушундай акыбалда жүрүш керек экен. Азыр ишенсеңиздер, могул жерден чыгып туруп дагы бир жакка барабыз. Кайка барабыз? Үч жерге барабыз азыр. Композитор барабыз. Контент тартканы барабыз бир жерге. Бир аттуу баштуу кишилер менен. Биринчи, андан кийин композиторго барабыз. Композитордон кийин анан собрание. Саат 7:30 болду, дагы алдыда 3 жолугушуу бар. Демек 12, 1, 2 болуп кетиши мүмкүн. Үй бүлө деген нерсе барбы силерде? Мен үй бүлөм эмеде отот. Стиральный машина бузулуп калыптыр, анан ошол жаңы стиральный машина алганбыз, ошол келип калыптыр. Ошону көтөрүп 5-этажга чыгып койбойсузбу дейт. Эгер азыр аны да көрүп калыш мүмкүн болот. Может, андан кийин эс жок кечирик. Эме мен сестренкамды көчүрүш керек. Ошакка да жардам берип калгыла, Короче, болгондо чагылдырып беребиз. Бүгүн көчүрүшөбүз, көтөрүшөбүз, жолугушсак. Анан сиздерди дагы буйруса 21 августтан баштап керексиң тасмасына чакырабыз. Биз билетти алдык, билетти алып келип туруп эле азыр бул жакта студияга келдик. Студияга келдик. Бул жер биздин керексиң кино тасмасынын музыкасын жазып аткан композиторго келдик. Азыр ошол музыкалар боюнча көрөбүз да азыр. Композитордун аты жөнү ким? Композитордун аты жөнү Нурболот Сагынбаев. Сагынбаев, кеттик бисмилла деп туруп кирели дагы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштилгери болсун, ушундай тасманы негизи 18 күн 20 күндө тартып коюшат экен деп мага көп айтып калышат да. 18 күн 20 күн тарткандан кийин артында ушундай жумуштар бар, Андай түйшүктөр негизи бул тасма негизи 15-20 күн тартылат деп коюшу мүмкүн. Бирок ошол күндө съемочный процесс бүтүшү мүмкүн, бирок ага чейинки даярдыктар же болсо толтура иштер бар да. Карабайсыңарбы, эми жүрөбүз го бүгүн. Бир иш үчүн бир эле кичинекей бир нерсе үчүн бир күн карап кетет экен да. Бүгүн мисалы үчүн билет үчүн 5-6 саат отуруп кетти. Мисалы эле бул. Андай нерселер толтуруп болот. Эми байкеси, жумушуңуз жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Мына керектин тасмасы бул жакта. Азыр баягы тасманы көрүп аткансыздар, тасмага сонун кылып көрүп кошуп, баягы музыкаларды чертип берип, үндөрдүн да сиз коштойсуз, композитор болгондо. Жалаң музыкаларын эле. Музыка. Жалаң музыкаларын эле. Азыр бир жумушуңузду көрсөтүп берсеңиз, мисалы. Мисалы иштеп атат ушинтип. Могул жерде кетет музыка, мисалы да. Мисалы да. Бияк бир аз шаңдуураак да. Демек, сиз баягы шаңдуу жерине музыка менен шаң кошуп, кайгылуу жерине музыка менен жеткиресиз элге, көрүүчүгө. Сон бул жакта мына жазылып турат, көрсөңүздөр болот. Режиссер, сценарист Сооронбек Тургун Маматов, Караш Жанышов депчи. Студияга келсек, как раз Сооронбек байке да бул жакта отурган экен. Сиз эмне кылып отурасыз? Ассаламу алейкум. Тасманын режиссеру. Мен азыр ушул неме Бачуга келдим. Буга чейин бизге уже музыканы жасап жөнөттү. Кинонун музыкасын, анан бир серия комментарийлер болду. Анан азыр кээ бир жерлерде мындай отуруп иштешчү жерлер болуп атат да, мисалы. Могу жерде кичине, допустим, драматизировать этип бир аз кошуп бер деген сыяктуу мындай келип режиссердун көз карашы менен айтыш керек болуп калат да. Демек, баягы режиссер сценарийге баягы бардыгына катышасыз. Съемка учурунда да, музыка чертип атканда да бир аз могул жерин моундай кылып берип коюңуз, моундай монтаждан баштап. Сценарийден баштап постер, тизер, трейлер, музыка полный кириши керек. Көрсөтүүгө чейин, короче. Эми анчалык эмес, бирок мындай творческий полный, административный эмес, творческий жагына полный катышыш керек болуп калат да.
Сон эми баягы чындыгында азыр учурда аябай тасмалар көп тартылып атат. Эми өзүңүз дагы 46 түн тасмасында баш каарманды аткарган. Өзүңүздүн көз карашыңыз менен айтыңызчы, тасманы көрдүңүз, сиз кандай экен? Мага бул жактан ошо Саламаттын кыздарынын ойногону аябай жакты. Эки кызы прям мындай кадрды толтура салып атты да, мындай играларычы. Мындай кылайлычы. Азыр ушул сөздү кайра башынан сүйлөңүз. Шеф, сиз эми өзүңүздүн жумушуңузга катары мындай сөзгө карап чертип берип коюңузчу бизге. Купулма толбой калды дегенде кандай музыка чыгат экенин биз мындай көрөлү да, чисто мындай кызыктуураак болсун, а? Анан эки кыз аябай сонун ойноду дегенде кандай музыка чыгат экенин мындай кетти башынан. Азыркы сөзүңүздү да кайра айта бериңиз. Тасма туурасында. Тасма тууралуубу? Тасма мындай болуп калды да, биз бир аз шашкан үчүн шашкан үчүн десе шашат го. Бир аз кээ бир моменттер болду, эми мен ал өзүмдүн көз карашым боюнча. Анан жана эл тараза эл сынчы дегенге мен кошулам да. Бул кино буюрса экранга чыккандан кийин эл өзү баалайт да. Бирок трейлерин көрүп, анан кээ бир жана биз фокус группага кээ бирин көргөздүк да, черновой вариантын. Көргөндө 5-6 жеринен ыйладык дешкенде, значит бир нерсе бар экен дедим да. Ыйладык дешкенде кандай музыка кетет? Ыйладык. Саламаттын кыздары аябай сонун аткарыптыр дегендечи. Вот Саламаттын кыздары чын эле мындай немеси жакшы болду да. Игралары жакшы болду, айрыкча Иная өзү жаш болгонуна карабай жакшы ойноп берди ролду. Сон жумушуңуздарга ийгилик каалайбыз. Анан мындай кылбайлы, Саламат келсең. Бүгүн эми каалаганча чардап жүрөбүз. Саламаттарды ар кандай кылып мен неме кылып атам, мен материал алдым да. Сиз бир музыка чертип бериңиз, бир актерлук чеберчиликти көрсөтүп биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир поэзия окуйсуң, эмне кыласың? Поэзия окуйм. Поэзия берип турса. Тасмада барбы? Может болсо ошондон. Жок, тасмада жок мындай. Жана Инстаграмдан көрүп атканча. Муну мага кармат кой, мен өзүм окуп берем. Анда эмесе, жарыкка келгенде. Сен жай мына лиричный музыка чертип бер. Сен керексиң. Теңейм сени ааламга. Махабатты алмаштырбайм жалганга. Бул күн бүтүп, кайтсак дагы берекем көргүм келет. Ал жака да барганда. Керексиң. Сен мага ушунчалык керексиң. Сен менин бактыма себепсиң. Ошон үчүн керексиңге сен да керексиң да. Силер да керексиңер. Керексиңге силер да керексиңер. Биз азыр Саламаттын үйүнө келдик. Эмнеге келдик дегенде жана айтканбыз. Биз азыр стиральный машинканы көтөрүп, канчанчы этаж? 5-эле этаж. 5-эле этажга көтөрүп киргизебиз. Лифт жок. Лифт жок. Жок. 5-эле этажга көтөрүп киргизебиз. Андан кийин бизди дагы эки локация күтүп турат. Бирөөсү команда тиякта күтүп турат. Анан бирөөсү болсо кимди көчүрөбүз? Мен стрёмкамды көчүрөбүз. Короче, Ал жака сенин машинаңда бар, Сенин машинаң менен эки рейс Биз азыр ошол үйгө келдик, үйгө мондай жөн келбей биротоло келип тиги балдардын маражин тиги буларын алып берип таштап азыр. Машинаны үйгө таштап, Мону айтып койчу. могу Саулен таттууларын. бул Саулен таттууларын мага бияк белек кылды. Балдарыңа берип кой деп азыр балдарга берем. Ошону азыр үйгө киргизебиз да кайра чыгабыз, собрание кырабыз. Дальше мен үйгө ошентип кеч келип аттым. Көп болуп кетти. Кечки саат 10 болду. 10 болду, мен где-то 1:30-2:00 келем үйгө. 1:30-2:00. Бүгүн эрте келип атпсың. Бүгүн эрте аз бир көрүп туруп кайра чыгам да. Балдар уктай электе. Кеттик анда биз менен чогуу. Bir canım attım. Bir canım attım. Уште мен өйдө чыгып кетпеди да. Боло калды. Үчүнчү этажда жатсам болбойбу. Ошо 5ке. Мен да көтөргөндө чачып алыпмын го. Эмсилесең мага. Эжегене өтүп кетебиз. Это фильм снимали? Да. Да, показываю.
Просто я слышала, что вы актер, я это не знала. Да? Да, кто-то сказал, что вы актер. Да, чыгам. Кошуналар Актер деп кошуналарым таанып баштаптыр. актер экенин таанып, сиз ушул жакта жашайсызбы, могу машинканы сиз алдыңызбы деп султанып атат. Бул эме менин бул менин керексин кинода ойногон актриса кызым. Чочун кишиде дайнаган, керексинде дайнаган, ашыгында дайнагансың, э? Жактыбы? Актриса болгон жакшы экен. Ошо. Бул машинаны азыр мен үйүмө келгиле. Үйгө келгиле да намаз тийгиле басай. Свет өчүрөлүм. Жүргүле. Да. Намаз тийгиле. Мындай кандайсың кызым? Жакшы. Алды. Ерлан içine girseydin. Sen de konuşsun da gel sen de. Кой жок эми мыякта местный элемин. Onu bir flash koyayım. О, дисфо. Ben yine parajım. Эсин чыгарып атпайсың? Mama oraya. Hana nazik kana. Кто там? Биринчи этаждан 5-чи этажга чейин без перекур, без замен машинка көтөрүп чыккан кандай экен? Сон ой биз ушундай элебиз. Үчөөбүздүн башыбыз бириккенден бери Саламаттын үйүнө көчүргөндө чогуу көчүрдүк, абойлорду өзүбүз чаптаганбыз. Биз чаптаганбыз. Анан мен үйүмө барып баягы күнү 2 портер отун жүктөп бардык. Чогуу. Короче, биз-бирибиздин жумуштарды чогуу эле кылып жүрөбүз. Нормально эле. Эч эмне эмес. Эч жок. Ошончо айтпайм, мен местный элем мыякта депчи. Ошондой. Ошо? Дайга шүгүр жакшы эле. Саламат, бажаңда слет койбойлу керек болсоз. Bu men kız çok iyi. Мына кичине кыз келди. Gereksin. Атасын мына. Gereksin kızı gitsin kenarda oynagan. Деп койчу. Экөө тең ойногон а буюрса. Ушундай. Актриса, актерлор жашайт экен бул үйдө. Сон. Чоң рахмат. Түнкү саат 11:30. Наконец-то мен дальше силер жумушуңар боло бергиле, мен кеттим десең. Бүтөп жерине келдик, бүгүн кечке 12 саат ушул жигиттер менен жүрдүк. Чынында азыр мен 10-15 мүнөттөй күттүм. Бул жакта эмне болду? Түшүндүрүп бербейлиби? Bu bolsa эме чакыруу билетке келчү адамдар. Биз ошол мактагы жазылгандын баардыгын сыйлоо иретинде, урматтоо иретинде бизге жакындардын баарын чакырып атабыз. Биз тааныган, биз көрүп жүргөн, биз учурашып, хотя бы бирөө менен кол алышып жүргөн кишилердин баары ушул жерде. Буюрса назик списоктарын түзүп атабыз. Эртеңден баштап жабык көрсөтүүгө билеттердин баарын таратабыз. Жыргал, микрофон сизге. Не дейин? Жабык көрсөтүүнүкү же өзүнчө чакырасыздарбы буларды киного чейин? Жабык көрсөтүүнүкү эле, жабык көрсөтүүгө келе турган кишилер Эржан Осмонов, Бегайым Атай, Тазим Алишер Анарбек, Адеми Самат Эркинбеков, Азамат Арыков, Мырзайым Айдай Шабданова, Аида Багышбаева, Мерим Атантаева, Калипа Таштанова, Шайыр Касымалиева, Лина Дастанташ, Мали Кибор, ушундай. Алар келет экен. Короче, мен эртең мененчи баягы силерге айткан сөзүм үчүн кечирим сурайм. Мындай без настроения жүрөт экенсиңер депчи. Действительно без настроения жүрө турган эле жумушта жүрөт экенсиңер азыр. Мындай ойлонуп атып чарчап калат экенсиңер, э? Пробка анан ойлонуп атып. Эсибизге келбейди. Азыр Муха сүйлөсүнчү. Эмес сон. Азыр актерлордун списогун түзүп атабыз. Эң эле биринчи өзүбүзгө жакын баягы биз менен иштешип, биз менен тааныш. Эми өзүбүз да актербуз да. Биринчи эле сразу аттуу баштоо актерлордон баштадык. Мындан кийинки списокто блогерлердин списогу бар, ырчылардын списогу бар.
Анан башка бир кесиптин ээлеринин списоктору бар. Мисалы эле ошол эле учурда биз кино тарткан больницадагы онкологиядагы врачтардын списогу бар деген сыяктуу да. Вот ошону эң биринчи бул мындайча айтканда столбик актерлордун списогундабыз азыр. Дагы бир кошумча айтылып кетчү нерсе, биз момундай ушундай список мындан сырткары азыркы акыркы учурда могу биздин рекламага аябай салым чоң кылган, чоң себепкер болгон адамдардын бири бул биздин карындашыбыз, мынакей тартып койчу, Гүлшат. Гүлшат азыр айтып коеюнчу, Гүлшат биздин кинону продвижение кылып атат. Негизи булар 3-4 кыздар көп. Именно Гүлшат биздин кинону өзү колго алды. Сап башында Гүлшат. Акыркы учурда байкап атсаңар керек, биздин аккаунтта актив пайда болуп, көп жаңы нерселер чыгып, жакшы нерселер чыгып атат, жаңы трендтерди колдонулуп, ошолордун баарын бир чоң бир себеп болгон ушул Гүлшат биздин карындашыбыз. Биз Гүлшатка аябай ыраазыбыз. Анткени биз физически монун баарына жетишпейт болчубуз. Вот, мынакей Гүлшатка микрофон берейинчи. Эми анан тиги Гүлшат деген баарын эме менен кылып атпайбы, өзүнүн ряд мененчи, орду мененчи. Эгерде биз иштегенде балким мынчалык болбойт болчу, биз мындай катар менен чыгарып калышыбыз керек да. Гүлшатка убакыт менен бирде бул кирет, эртең мененки 11-де бул кирет, кечки 10-да бул кирет деп иштеген ушул биздин Гүлшат кыз. Гүлшатка сурооңуз барбы? Берип коесузбу? Конечно, суроом бар. Несі чымчыкса сиз да казап түсөсүн. Жок, просто дегенин биз өзү жетишпей атабыз да. Эми бул рекламага чуркоо боюнча биз такыр жетишпейт болчубуз. Биз өзүбүз деле мындай ал нерсеге шыгыбыз деле жок болчу да. Эми баягы камераны кармап алып бренд дегендер биз билбейт экенбиз. Аны билген кишилер кылыш керек экен. Анан ошо бизде Гүлшат аябай жардам берип атат. Гүлшат бизди собранияга чакырган дагы бүгүн Гүлшат. Биз көчөлөп жүрүп, анан бүгүн собранияга келдик. Собранияга келсек, монтип доскага бир нерсе жазып, баягы мурдагы мектепке эске салып чыгып катыган башты катытып, короче, ит кылып атат да койда. Ушул жерден көргөн адам түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок могу видеону көргөн адам точно түшүнөт. Эмне үчүн башың ары катып аткандыгынчы. Анан Гүлшат, бул биринчи тасмаңбы ушундай? Жок, биз мурда деле кылганбыз, уже бул 5-чи, ушундай окат. Кайсыл тасмалар? Үфритте кылганбыз. Кайсы Сагынамда кылдык, Макс Бакенникин. Анан Коштем Кербет деген кинону кылганбыз. Да кайсын кылдык? Жок, ашыкма, биз иштеген жок бизде. Да кайсын кылдык? Коштем Кербет, бул 5-чиси, 4-чүсү болуп окшойт, 4-чүсү. Бирок ошондой болсо дагы ошол бардык тасмалардан $5,000, $10,000 алып реклама алып берип, анан ушул керексинге бесплатно иштеп берип атканың үчүн терең ыраазычылык сага, Гүлшат. Рахмат. Тамаша мунун бардыгы менет сөзсүз түрдө төлөнөт да гонорар. Канча сыр болбосо? Жок, аны айта албайбыз. Сыр. Ушундай баягы кагаз менен калем ортосунда ийгилик бар дейт. Буюрса ийгиликтүү тасма болсун, караңыздарчы, мындай жөн эле конок чакырганга ушундай ар бирине аттарын жазып тактап, унутуп калбайлы деп жардам этет. Анан бүгүнкү видеобуз эртең мененки бассейнден баштап бүгүн офистен бүттү. Гүлшатка ыраазычылык билдиребиз. Саламатка, Жыргалга, Дин Мухаммедке ушинтип бизге уруксат берип тарттырганга ыраазычылык билдиребиз. Анан бул офис негизи жана Саламат айтып кеткен биринчи бүтүрүүчү тасмасына тарткан Замир Жашасыновдун офисинде отурабыз. Азыр микрофонду негизи биз буга эртең менен башталып кечке чейин дагы 3-4 жерге киргенбиз. Алар видеого тартылган жок, тилекке каршы ал адамдардын уруксаты менен тартылбай калды. Бирок мен кийимди алмашып калыптыр, көрдүңөр, мен үйгө кирип кийимди алмаштырып чыктым. Анан жакынкы күндөр бизден кийин Айша деген кино чыгат. Ошол Айша деген кинодо мына Замир Жашасын уулу байкебиз режиссерлук кылып, негизи эми кинолор тартып жүргөн киши. Анан Айшаны буюрса тартып азыр монтажда олтурат. Биз ушул адамдардын студиясына келип алып эркелеп атабыз. Ушинтип өзүбүздүн студия азырынча жок, бирок буюрса сөз болот. Ошо Замир байке, сизге да ийгилик. Анан керексиң жөнүндө бир сөз айтып кетпейсизби деп койду. Мындай албайлыбы? Замир байке дегенчи биздин Саламат экөөбүздүн шоубузду кескен ушу киши да. Анан биздин дагы кинобуздун шоусун кессин. Азыр ушу жерден телефон алгызалы дагы. Ушу жерден бир чалдырабызбы, эмне кылабыз, бирдеке кылалы. Мындай эме деген билбейбиз, Жок, анан анта албайм, мынта албайм дегенди байке бир ушу жерден бир поддержка кылып коебуз байке.
Жок, азыр эме кол. Жок, эмечи мындай сиз керексиң кино тасмасын мындай Instagram баракчалардан көрүп мындай көрүнүп атабы мындай ачканда чыгып калып атабы кээде? Ооба. Менден көп чыгат. Бүтпанга подписан экен эмечи. Ошо. Жакшы. Ийгилик силерге. Көрүп атабыз менетиңерди. Бүт нерсе ниетке жараша болот дейт. Ниетиңе түз кылгыла. Алдыңарда артыңарда чыгып аткан кинолордон коркпогула. Берүүчү Кудай. Алардан коркпогула. Булаге ушундай кыска сүйлөйт. Кыска сүйлөйт. Булар көп ойлонот. Моякта бир тартып колчу, моякта бир аябай бир жакшы киши отурат негизичи. Могу жерде бир бою узун Шеркулов Улан деген байке отурат. Бул кишинин дагы бизге салымы аябай чоң негизи. Ошо Улан байке көрүп атсаңыз сизге салам да. Ошо Улан байке болсо биздин кинобуздун трейлерине дагы мындай кол кабыш кылган биринчи келип ушул жерден жазап бир нерсе кылганбыз. Анан Макс байке сизге forever сиз бүтүрүп бизге ушундай жардам берип атасыз. Ыраазычылык айтып кете бересиз эле ушунта. Макс байке сизге рахмат. Шеф. Атак барго. Сиз бүгүн көлдөн келдиңиз, өлө эс алып 15 күн капкара болуп бип кетирсиз. Сизди тарта албай койдук, бирок Макс байке сиз действительно жүрөктөсүз. Баягы өз иниңизди көрүп бизге жардамыңызды аябай качан кайсыл убакыт болбосун любой время келгиле офиске келгиле мен жардам берем, келгиле мен кылып берейин, мен бул жаңарды кылып берейин деп бизге даже айттырбай кылып, аябай действительно баягы бир туугандай агадай чындыгында чоң жардам кылдыңыз байке. Биз сизге аябай ыраазыбыз. Макс байкенин сырткары дагы Азыр мен айтайынчы ошону да. Эме бизге ушу кинону аябай дагы бир салым кошкон, ушу кино жаатында жүргөн да бир инсан ба, ал көптөгөн хит кинолордун жаратуучусу бул Сапар Сайназаров. Ошол эле акыркы 102 Аячы, Келиндер козголоңу деген сыяктуу. Спектакль Келиндер козголоңу спектакль. Жок, эме деген бар да ушундай. Келиндер жөнүндө бар да. Кайнене. Болду. Тур, болду. Ошо. Саламат айтып аткан эсиңдеби? Могут айтып атат. Ошо Кайнене, Жеңе деген кинолордун жаратуучусу ошо Сапар байкеге дагы терең ыраазычылык. Ошо биздин киного өзгөчө салым кошту, аябай чоң салымдарды кошту. Ушундан пайдаланып ошо Макс байкеге, Сапар байкеге, Азамат Арыков байкеге, Этномедиага, эң башкысы биздин Караш анан Сооронго аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал байкелердин орду чоң. Алар азыр. Биз деген январдан бери баштап атпадык беле? Январдан бери баштап, бирок биздин сценарийибиз 12 күндө жазылган. Ошо 12 күндө күнү түнү уктабай, офистен чыкпай иштеген бул Караш менен Сорон. Ошо сценарийдин жазуучулары да ошолор, кинонун башкы режиссерлору дагы ошол Караш жана Сорон экөө. Ошо силерге да чоң рахмат. Негизи бир нерсе айта кетиш керек. Биз багы кинону баштагандан бери мындай эч ким кайдыгер караган жок. Чын эле биринчи кино экен деп көптөгөн киши Мирлан байке, могу кинодо жүргөн байкелердин баары эле мындай салымдарын кошуп, силер буюрса эметкиле, жардам беребиз дегендер болот да. Мындай айланабызда мындай ич тарлык кылган киши болгон жок да. Баардыгы мындай жакшы адамдар. Ошо. Жада калса бир эки суусундугун алып келип, жүрөктөн деп бердиген жардам берген. Баардыгына рахмат. Мен да айтып коеюнчу, мен бүгүн булар менен кечке жүрдүм, анан чындыгында тыйындын эки тарабы бар эмеспи? Ыраазычылык билдирип атасыңар, жардам берген кишилер аябай көп экен, бирок таарынган кишилер да бүгүн мен силер менен жүрүп байкап калдым да, бир экөө эмес экен, көп эле экен. Анан таарынган кишилер, айтып кетейин, азыр Жыргал Саламат айтып өткөндөй эле, Чуйскийде баратсак, кайсы көчөдө баратасың десе, Советский деп калыптыр. Өзүңүз көргөндөй да, Келиндер козголоңу деп калыптыр. Таарынычтын кереги жок. Анткени жумуш өтө оор. Азыр күн жакындаган сайын буларда жоопкерчилик көбөйүп атат, шашылып атат. Ал эми жигиттер азыр. Анан бул бизге деги айтпадык, жана башында ким айтпады, Муха айтпады, Рыскел деген там. Муха айтпады, ошо эки суу алып келсе дагы бизге рахмат деп, анысыкандай бүгүн Рыска дагы чоң рахмат ушинтип бизди тартып. Анан Рыстын мага жаккан жери, Рыс отуп алчы маяка, отурсаң?
массаж кылыпсың. Ырыстын жаккан жери бизге эмеге силердин таргетиңерге жигиттер жаман жардам көргөзөйүн, бир таргет кетирип берейин дейт. Ошол канчалык чындыгы бар? Ооба, чындыгы бар. Бир таргет кетирип берейин анда. Менин атымдан бир таргет болсун жигиттер силерге. Бир таргет кетти. Ырыс не только таргет бүгүн мага мен бир нерсени байкадым ырыс жөнүндө. Ырыс жолдо кетип баратып биз менин машинамда бешөөбүз баягы тартып баратпадыкпы? Күндүн ысыгында аябай кондер койдуруп берейин деди, ооба. Кондер койдуруп берейин деди. кетип баратсак, эме ырыс жолдо саткан жанагындай муздак компотторду көрүп келе життер могу. Келечи деп. Даже ошол эки компотту да алып бизге чын Эки компот кошкон турбаймынбы? Ырыс эң башкысы могу чачтарың түшүп аткан турбайбы? Ошо чачтарың өссүн ошол, Биздин батыбыз ошол болсун. Жок, таргет чындап элеби? Жигиттер, могу таргеттенчи менин видеом көбүрөөк кетет. Мен гарантия берем да. Анткени бүгүн көрдүңөр го, мэйнет кетти. 12 саат сиздер менен чогуу жүрүп мен канча жолу уктап турдум? 3 жолу. 3 жолу уктап турдум мына. Тасмаарга келик. Буюрса видеону өтө бат чыгарганга аракет кылам. Бир 2 күндүн ичинде Кудай буюрса YouTubeга чыгарып, Instagramга бөлүп жүрүп таштайбыз. Керексиң тасмасын 21 августтан баштап бардыгыбыз көрөбүз. Даниэлге да чоң рахмат. Даниэль, эми биз дальше иштейлем, Даниэль. Рахмат.